Саламатсыздарбы, күнгө жекшемби Супер ТВде Сереп Чекиткейji сайтынан алынган кечки жаңылыктардын топтому менен тааныштырабыз. Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Сангаджи Тарбаев Кыргызстанга жогорку кеңештин депутаттыгына шайлоого байкоочу болуп келди. Көпчүлүк аны КВНдин оюнчусу катары таанышат. Ал КВНде ойноп жүргөн кезинде Рудн курамасынын капитаны болчу. Мен бет капчан жүрөм, ошондуктан эч ким тааныбай элем. Жаңы эле сүрөткө түшүштү. Коомчулук мени КВНде ойноп жүргөн кезимден таанышат экен. Силер сыяктуу эле алар дагы бул жака эмнеге келгенимди билишпейт, деди ал. Сангаджи Тарбаев Кыргызстанга байкоочу катары биринчи жолу келиши. Келгендердин саны аз болгону менен уюштуруучулук жакшы, тынч дагы азырынча эч кандай бузууларды байкаган жокмун, деди ал. БШК парламенттик шайлоого 736 эл аралык байкоочуну каттаган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Тынчтык Шайназаров шайлоонун жүрүшү тууралуу жыйында маалымат берди. Саат 17:30га чейин ыкчам чара көрүү координациялык тобуна жалпы 29 мыйзам бузуу келип түшкөнүн, эң көп мыйзам бузуу Чүй облусунда катталганын билдирди. Анын айтымында добуш сатып алуу 2, административдик ресурс колдонуу 1, шайлоочуларды ташуу 1, автоматташтырылган башкаруу системасынын иштен чыгуусу 9, добуш берүүнүн жашырындуулугун бузуу 1, үгүт шарттарын бузуу 7 жана башка 2 арыз катталган. Эң көп мыйзам бузуулар Чүй облусунда 11, ошондой эле Баткенде 4, Бишкек шаарында 7, Ошто 5, Жалал Абадта жана Ысык Көл облусунда 1ден катталды, деди БШКнын төрагасынын орун басары. Кыргызстанда шайлоо тилкелери эртең мененки саат 8:00 ачылган. Кечки саат 20:00 добуш берүү аяктайт. Бүгүн 28 ноябрда өтүп жаткан шайлоодо Альянс партиясынан депутаттыкка талапкер Алтынбек Сулайманов жарандык милдетин аткарып, номер 1219 шайлоо тилкесинде жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо добуш берди. Тилекке каршы мурдагы адатыбыздан толук түрдө арыла элек экендигибиз байкалып жатат. Мурдагыдай болбосо дагы добуш сатып алуулар болууда. Бул нерсени түп тамырынан жоготуп салуу кыйын, бирок акырындык менен коом таза шайлоого калыптанаарына ишенем. Бул жолку шайлоодо элдин элегинен ар бир талапкер өтүүдө, дейт Сулайманов. Орусиянын Иркутск шаарында дагы добуш берүү аягына чыкты. Дегенибиз, жергиликтүү убакыт боюнча саат 20:00 шайлоо тилкеси жабылды. Социалдык тармактарга аталган шайлоо тилкедеги добуш берүүнүн жыйынтыгы тарады. Анда 319 шайлоочунун добуш бергенин көрүүгө болот. Андагы жыйынтык боюнча Ата журт Кыргызстан партиясы 117 добуш менен алдыга чыкканын көрүүгө болот. Бүгүн 28 ноябрда Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары шайланды. Бул жолку шайлоодо 90 мандаттын ичинен 54 мандатты партиянын тизмеси менен шайланган талапкерлер алат. Ал эми 36 депутат 1 мандаттуу шайлоо округдарынан шайланат. Жалпы 21 партия 1 мандаттуу округдардан 284 талапкер шайлоого катышты. Шайлоочулардын жалпы тизмеси 3,703,420 жаран катталган. Кыргызстандагы шайлоо тилкелеринин жалпы саны 2435, чет өлкөдөгү шайлоо участоктарынын саны 59. Жергиликтүү убакыт боюнча саат 8:00 ачылган шайлоо участоктары саат 20:00 жабылды. Саат 20:08ге карата Бирдиктүү шайлоо округу боюнча жогорку кеңешке шайлоонун жыйынтыгы боюнча алдын ала маалымат. Ата Мекен 5,72%, Бүтүн Кыргызстан 10,52%, Альянс 11,70%, Легалайз 0,93%, Иман Нуру 7,90%, Күчтүү регион 1,93%, Багыт 4,42%, Ынтымак 16,90%, Ишеним 21,37%, Азаттык 7,36%, Мекенчилел 2,46%, Кыргызстан Жашылдар партиясы 0,50%, Жашасын Кыргызстан 0,39%, Социал-демократтар 7,34%, Арузат Эл Куту 0,54%, Кыргызстан Биримдик патриоттук партиясы 4,12%, Улуттар биримдиги 4,22%, Эл үмүтү 8,33%, Ордо 1,14%, Улуу журт 0,75%. Ал эми Ата журт Кыргызстан 27,18%, Баарына кыршы 2,19%ды түздү. Ушул жана башка жаңылыктарды Сереп Чекиткейji сайтына кирип окуп тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.